Саламатсыздарбы урматтуу Улай ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн мен жана ошондой эле кыздардын баардыгы Татынакай болуп келди. Анткени өзүңүздөр көргөндөй Татынакай кино тасмасынын жабык көрсөтүүсү болот. Эмне болот, кандай жарнада, кандай темада десеңиздер, албетте бул сүйүлөлү. Бүгүнкү кино тасма кандай болот, мына ошонун баардыгын сиздерге албетте чагылдырып беребиз. Кызматыңыздарда Айтурган Сапаева болмокчу. Кеттик. Татынакай киносундагы эң башкы ролдогу биздин сулуу айымыбыз. Кандайсыз? Рахмат, сиз дагы өтө сулуу экенсиз. Жакшы, маанай сонун. Киноңуз кут болсун. Бул ушунда канчанчы кино болду сизде? Негизи 4-чү проект, бул жылы 2-чи проект. Экинчи проект Татынакай киносу сиз үчүн кандай болду? Негизи эле башка кинолордун өзгөчөлүгү. Өтө романтика, өтө мындай и в то же время комедийно, и в то же время ыйлагың келип, көп эмоциялар кошулуп кетип, мага бул проект абдан жүрөгүмө мындай өзүнчө орун алды десем болот. Негизи сизде жанагы жашоодо чыныгы сүйүүңүз тууралуу айта кетсеңиз. Жашоомдо пока жүрөгүм 50/50, вроде бош, вроде еще бош эмес. Бирок бош эмес кылайын деп атат адамчы. Бул кинону элдер эмне үчүн көрүш керек? Чакырып таштай кетсеңиз. Бул кинону ушундай меникиндей азыркы вот свежий, натуральный, естественный эмоции у меня сейчас. Я вообще не эметкен өзүм биринчи жолу көрүп атам да, туурабы тасманы. Ошого мен эме аябай толкунданып атам, себеби мага тасма аябай жакты. Обычно мен эмоционально эле көрүнүп калат кинону жакканым. Баарыңыздарды 5-февралдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларына күтөбүз. Татынакай киносун күтөбүз. Роза гүлүндөй ачылып, шайыр эжебиз келип калды. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Эжеке, могу мисалы музыка дайым эле адам баласына терапия болуп келет да. Анан ушул сүйүү терапия болушу мүмкүнбү? Ошол боюнча кыскача айта кетсеңиз. Албетте, сүйүү жүрөктө жашаса, адамдын жашоого болгон көз карашы, дүйнөгө болгон көз карашы, кооз анан ушунчалык бир башкача болот да. Эми сизди көрүп, жанагы балалык мезгилдеги сүйүүңүздү сурагым келип жатат. Балалык кезде ар кандай учурлар болот го, эми кичинекейсиң, кагазга жазып сүйүү ырларын жазып ырыткан учурлар болот. Андан башка да кызыктуу. Учурлар аябай көп болду. Мектепте окуп жүргөндө жогорку класстагылардын баары бирден кат жазып сүйүү. Канча баланы сүйдүрдүңүз? Көп эле болсо керек, азыр эсебим жетпейт. Өзүм болсо 15 жашымда бир жигитке ашык болгом. Жаштыкты эстеттиң. Чоң рахмат эже. Анан жалпы эле жаштарыбызга ошол азыркы мисалы жаштардын сүйүүсү ар кандай болот эмеспи? Азыркылар кандай болуп жатат деп ойлойсуз? Сиздин көз карашыңызда. Сүйүүнү кастарлап, папестеп, алаканга салгандар да бар, сүйүүнү барктабай чаңганда бар да. Ошон үчүн сүйүүнү чаңбагыла, барктагыла, папестегиле, аягыла. Негизи эле сүйүү тууралуу чыгармалар жазылып, кинолор тартылып, эмнелер гана кылынбаган Анан ушул чыгармалардан деле мисалы бизде ошол эле Элмирбек Иманалиев, Бердибек Жамгырчиев деген өңдө акын жазуучулар да көптөгөн чыгармаларды ырлар жазып кеткен да. Ама ошолордон билгениңиздер болсо 4 сапыр айтып кетсеңиздер. Ким баштайт? Ойлонуш керек экен азыр. Же болбосо цитата деле айтсаңыздар болот. Эми жана сүйүү темасында өзүңүздөрдүн мындай жан дүйнөңүздөрдө, түпкүрүңүздөрдө балким бир сөз бар да. Ошол боюнча Күч эмнеде деген нерсеге мен айткым келет. Күч деген бул сүйүүдө деп. Ушуну айта алам. Ырсаптар оймо келбей атат азырынча. Эстеш керек экен. Но на самом деле это не цитата, но фраза, которую я часто говорю: любовь — это люди, которые рядом. Фраза деп калдыңыз, негизи жашоодогу сиздердин урааныңыздар кандай? Жашоодо эми ар бир адамдын өзүнүн бир ураан сөзү болот да, мисалы дайым алдыга жылуу керек, үмүт менен жаша деген өңдүүчү. На русском тоже можно. Дайте подумать чуть-чуть. Пусть она. Кандай гана мүмкүнчүлүк болбосун, бардык мүмкүнчүлүктөрдү кармап калыш керек, өткөзүбөш керек. Ушул. Ну, я согласна, мой девиз звучит так же, то есть главное в конце не сожалеть о том, что упустил эту возможность. Чоң рахмат. Дал ушул кинонун режиссеру, главный актёру Азамат Байке. Саламатсызбы? Кино кут болсун, биринчи эле куттуктайбыз. Анан бул кинону тартуу идеясы эмне себептен, эмне болуп бул кинону тартып калдыңыздар? Бул жактан дагы сурап карасак, командаданчы кыска убакытта тартып бүтүрүпсүздөр да. Кыска убакытта канчалык кыйын болду тартып бүтүш? Негизи кыска убакытта болгондо бул баягы подготовка менен чогуу айтылганда 3 айдай убакыт алды. Анткени ноябрдан бери эле даярданып келатып, анан декабрдын 25-и баштадык. Анан именно съемка күндөрү бул 13-14 күн болду го дейм. Анан андай деле оңой болгон жок, бат болду деп эсептебейм мен. Ошо. Бул кинону тартуу кантип
тартылып калды бул кантип кино? бул- Эмне түрткү болду ушул кинону тартышка? бул деген дагы бир жолу жаңы эле мен айтып кеттим, бул кино деген 2004-жылы чыккан американский кинонун ремейки. Ошо мен мага трейлерге плагиат деп жаза бербегиле, бул кинодо плагиат деген нерсе болбойт, ремейк деген нерсе болот да. Биз башка мамлекеттин киносун биздин мамлекетке ылайыктуу кылып, которуп, идеясын эле алып, анан сценарийин өзүбүз жазып, башкача кылып тарта алабыз. Андай кинолор практикада көп бизде. Ошон үчүн бул нерсени ремейк деп коет. Жакшы, түшүнүктүү. Анда жалпы эле көрүүчүлөргө дал ушул кинону эмне үчүн көрүш керек чакырык таштай кетсеңиз? Бул кинодон эмоция болгон эмоциясын чыгарат деп ишенебиз биз. Бул кинодон күлөсүңөр, кайгырасыңар, может где-то ыйлайсыңар. Ошон үчүн ичтеги бук болгон эмоциянын баарын чыгарып кетесиздер деп ишенем. Сөзсүз көрүңүздөр. 5 февралдан баштап кыргызстандын баардык театрда. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мен бул жакта уюштуруп аткандай эле кош келиптирсиздер дедим го. Татынакайым кино тасмасы аты айтып тургандай эле негизи эле сүйүү темасында экен. Чынында сүйүү темасында ырлар, деги эле толтура нерселер жазылган да. Ошол себептен келиңиздер, сиздерди эми поэзия айтуучулар катары тааныйбыз. 4 сап ырлардан кыскача айтып кетсеңиздер. 4 сапырлардан болгондо кайсысынан баштасак да? Абдулла Сейитбек уулу деген инибиз бар. Ошонун ырсаптарынан айтып берейин. Мен сени сүйүп калган күндөн бери мен жактан мындай адат калыптанды. Гүлөңдү сүрөтүңө лайк басууга күн сайын көрүп турам тарыхчаңды. Ал тургай жакын доско салып койсоң, ааламда андан ашкан бакыт барбы? Лайк басып турам деп заманбап стилде Instagram баракчасы аркылуу да кетти окшойт, Эми келиңиз сиз. Автордук чыгарма. Өзүң жокто досторго аз элем курч. Сага гана келгенде дудук болом. Башка кезде дубалда кулагым бар. Өзүң барда ойлорум кулагыма кулук болот. Баракелде. Чыгармачылыгыңыздарга ийгиликтер болсун. Анан негизи эле сиздерде чыныгы сүйүү болуп көрдү беле же боло элекпи? Чыныгы сүйүү албетте болуп көргөн негизи. Бирок Анан кайра чыныгы сүйүү эмес экен деп койбойсузбу? Тилекке каршы ошондой болуп калды. Эми чыныгы сүйүү деп өзүм жеке ойлойм, билбейм аны жараткандарынан кандай болот. Бирок жетпей калгам. Карындашыңыздар же болбосо балким эжелериңиздер болобу, алар деле сиздер эркелетсеңиздер керек, мына ушундай татынакайым деген сыяктуу сөздөр менен. Карындаштарыңыздар барбы, кандай сөздөр менен эркелетесиздер, ошол боюнча айтсаңыздар. Карындаштарыбыз бар албетте. Мен карындашымды мисалы жакшынакайым, алтыным, жаркылдагым деп көбүнчө ошол сөздөр менен арнайм. Менде негизи бир тууган карындашым жок. Тилекке каршы Балким жакын болуп калган карындаштарыңыз, туугандардан. жок, мындай эме дейинчи, азыр жетпей жүргөн сүйүүмө кантип Жетпей жүргөн сүйүүңүзгө жетиңиз анда. Чоң рахмат. Бул кино тасмадагы маркетинг жаатын караган Minions командасы негизи бир эле бул кинодон эмес, башка толтура кинолордон дайыма сиздерди көрүп келе жатабыз. Негизи эле маркетинг жаатын алып кетиш канчалык кыйын? Ошол боюнча айта кетсеңиздер. Нарисаны беребиз. Негизи маркетинг тасма ар бир тасманын жанрына жараша болот. Жанр кандай болсун, например, триллер или элге комедия болгон үчүн бул тасманын маркетинги бир аз оңоюраак болду да. Плюс ал жакта известный актерлор, элге өткөн мындай сүйүү темасы да, ошон үчүн оңой эле болду. Если мындай башка жанрда болсо, элге мындай элибиз күнү элек жанр болсо, то кыйыныраак болот ушундай. Жанрга жараша. Негизи эле Minions деп кантип топтолуп калдыңыздар мындай? Аталыш эмне үчүн ушундай аталышта болуп калды? Сиз айтыңыз эми. Баарыбыз мындай тең жаштабыз. Анан кийин Подруги? негизи биз подружка болуп чогуу болгон эмеспиз. Биз негизи жумуштан чогуу топтолгонбуз. Анан кийин чогуу бир идея менен бир ой жүгүткөндүктөн ошон үчүн биз элде дагы көргөндө мындай Minion деп мындай сразу эле баардыгы окшош, баары бирдей ойлонот. Ушул себептен биз Minionбуз. Эми келиңиз, сиз дагы бир суроого жооп бериңиз. Ушул кино башка проекттериңиздерден өзгөчөлүгү кандай болду сиздер үчүн? Канча акча таптыңыздар десең ушул кинодон? Негизи бардык эмеде кинодо суммасы бирдей эле болот. Өзгөчөлүк дегенде жеңилирээк болду десек болот. Сүйүү темасы болгон үчүнчү, адамдарга баарына тааныш болгон үчүнчү. Ошо өзгөчөлүк десек, кандай десек? Өзгөчөлүк бар эле
кандай өзгөчөлүк бар деп? Балким жеңил деп атасыздар, анан дагы башка. Өзгөчөлүгүн айтып кетейин. Бул өзгөчөлүгү аябай кыска убакытта тартылып, кыска убакытта монтаждалып, и кыска убакытта чыкты. И биз дагы адаптация болуп кеттик да. Өлө байбабай площадка болду. Сизге дагы бир суроо берейин, эми балалык сүйүүңүз боюнча айтып кетпейсизби? Кантсе дагы Татынакайым кино таспасы сүйүү тууралуу. Балалык сүй, твоя детская первая любовь орусумун мен. Моя детская первая любовь была в школе. Да. Ошол айтып берип. Всё. Это было в школе, мы общались, и теперь сейчас не общаемся. Пожалуйста, это никуда не выкладывайте. Келиңиздер, биргеликте Татынакайым киносун көрүңүздөр деген сыяктуу бирдеке кылып коелу. бир эле Татынакайым деп кылып койбойду. 1-2-3 ошентип эле. 1-2-3 Татынакайым. Менин маңдайымда баарыбыз билген жаштар сыры азыркы учурда атайын чыгып жаткан, баарыбыз эле көрүп атсак керек, чыдамсыз менен күтүп көрүп атабыз, аябай жакшы аткарып атасыздар. Анын Татынакайым кино тасмасы негизи эле сүйүү темасында экен да. Чынында сүйүү тууралуу ырлар жазылат, дайыма кинолор тартылат, толтура нерсе болот да. Ошол себептен сүйүү тууралуу кыскача ыр саптан сизден сурайынчы. Ыр саптарынан. Ооба. Не десем эми сүйүү жөнүндө. Сүйүү деген сүйүү эмес эринден, сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден дейт. Сизденчи? Так, я... И на русском тоже можно. Можно. Цитата или сүйүү тууралуу ыр. Так. Ушел и жетет, да? Не знаю, я думаю, что любовь долго терпит, она ждет, и в ней нету корысти. Вот. Кыргызча өзүмдүн ырым бар, жазган. Достошуп уйкусуз түндөр менен түбү жок ойлорго тойбой келем. Билсем дагы тагдыр экендигин, билмексем болуп сени ойлой берем деп. Өзүм. Баракелди. Өзүңүз жазгансыз, Сиз дагы өзүңүз жазып калган учур болобу? Түшүнүктүү. Жакшы, түшүнүктүү. Негизи эле жанагы чыныгы сүйүүдөн ыйлаган учур болду беле? Буга чейин. Чынын айтыңыз, Калп айтпайм, баягы ичимде мындай ачышып, баягы аябай сезимдер, катуу сезимдер болгон, бирок ыйлаган эмес. Эркекмин мен деп туруп ыйлабай койгонсуз го. Бирок ошондой эле состояние болгон, бирок ыйлаган эмес. Сизчи? Думаю, да. Бывали такие состояния, когда что-то ломится изнутри или что-то происходит, и чувство такое прям, не знаю, заплакать хотелось. Да. Или, может быть, трогательные моменты, слишком такие. Я такая, как мне нравится. Вот. Мен ыйлаган эмесмин, бирок аябай кайгырып, сарсанаа болуп, ооруган учурум болгон. Жакшы. Эми болсо жаштар сырын биздин жаштарыбыз негизи эле көрүүчүлөр эмне үчүн көрүш керек, ошол боюнча кыскача айтып койбойсуздарбы? Кимиңиздер айтасыздар? Менин оюмча ар бир адам көрүш керек, себеби бул баягы жашоодон эле жаштардын бири-бири менен курган мамилеси, ошондой эле сүйүүсү, достугу, ошол боюнча аябай баягы актерское мастерство дейбиз биякта. Баягы чын дилиңден өзүн ар бир адам өзүн көргөзгөн да. Ошол себептен баягы телефон менен эле алаксып жүрө бербей, адам менен маек куруп, бири-бириңди таанып, жакшы бир жашоонун жакшы учурларга себеп болду деп ойлойм. Ошондуктан көрүш керек. Сөзсүз көрүш керек, Анан сизге суроо берейинчи, ушул жаштар сырына катышып бул эми кантсе дагы алардын ичинен, мисалы, мырзалардын ичинен чындап эле жактырып калган болуп атабы же болбой элеби? Спойлер болуп калды азыр. Да. Айтпайм деп койсузбу? Думаю, то, что мы участвовали все вместе, это было очень искренне, и у нас не было актера. Не знаю, мне очень понравилось участвовать, потому что внутри нашей, как сказать, группы, компании были искренние такие чувства. Это было все не наиграно. Так что очень часто спрашивают: вы актеры, вы играете? Нет, это все правду, и мы все еще общаемся. Вот. Дальше спойлер не буду говорить. Келиңиз, сиз акыркы бир сөз менен жыйынтыктап коюңуз ушу жаштар сыры боюнча. Менин оюмча жаштар сырын бир эле романтикалык үмүттө караган туура эмесирээк болуп калат. Анткени ал жерде романтикадан сырткары дагы достук, мамиле, азыркы кыргыздардын жаштары кандай экенин, кызыкчылыктары кандай экенин түшүндүргөн көп учур бар. Анан ошого бир нерсе жакпай калса, хейт кылбай, адамды жаман көрбөй, баардыгын романтика менен эмес, мындай адамдык сезимдер менен, түшүнүү менен кабыл алууну сунуштайм. Анан менин оюмча мунун дагы уландылары болушу мүмкүн, анткени эл арасында кызыктуу болуп атат. Анан көргүлө, азыр көп эле бекер чыгып калды, анан баарына сунуштайм.
Чоң рахмат, анда ийгиликтерди каалайбыз сиздерге. Кино соңуна чыкты. Чынында ар бир кызга жакты деп ойлойм. Ошол себептен барыңыздар көрүңүздөр. Сиздерге сөз түрдө сунуштайбыз. Кино жаты Кыргызстанда дагы да өнүксүн.